Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы. Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Михайловка айылындагы Жыргалаң суусуна түшүп кеткен эки кыз 18 майдан тарта куткаруучулар тарабынан изделүүдө. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Маалыматка караганда 19 май күнү издөө иши уланып, ага куткаруучу жана жергиликтүү тургундардан 138 адам дрон, 2 кайык менен тартылды. Жыргалаң суусуна 2017 жылы туулган жана 2016 жылы туулган кыздар түшүп кеткендиги тууралуу кабарлаган. Бишкек шаардык Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери пара алуу фактысы менен кармалды. УКМК тарабынан ички иштер органдарына коррупциялык кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иштердин жүрүшүндө 2024 жылдын 16 майында ИИМдин ички иликтөө кызматы менен биргеликте 300 000 сом өлчөмүндө пара талап кылуу фактысы боюнча Октябрь райондук милициясынын улук ыкчам кызматкерлери, милициянын лейтенанты жана ыкчам кызматкерлер, милициянын улук лейтенанты 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жерден кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган милиция кызматкерлери жасалма факт боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартуу коркунучу менен Өзбекстан Республикасынын жаранынан акча талап кылгандыгы аныкталды. Кемин районундагы стоматологиялык клиниканын директору кармалды. Тактап айтканда, директор башкы эсепчиси менен жана кадрлар бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүп алып, стоматологиялык клиниканын мурда иштен бошотулган кызматкерлерине билдирбестен Кемин районунун банктарында алардын атынан эсеп ачып, эмгек акысы төлөнүп берүү шылтоосу менен 2017 жылдын 2023 жылдар аралыгындагы акча каражаттарын которуп, накталай акчага айландырган. Маселен, директор өзүнүн жакын туугандарын, кызын жана жубайын жумушка тариздеп, аларга эмгек акысы эсептелинген. Бирок иш жүзүндө алар иштеген эмес. Алдын ала мамлекеттик бюджетке 5 миллион сомго жакын зыян келтирилген. Сойкукана уюштуруу фактысы аныкталды. УКМК тарабынан ички иштер органдары менен биргеликте сойкулукка тартуу жана көмөктөшүү, интимдик жайларды уюштурууга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында жеке адамдар тарабынан vibish.com интернет сайты аркылуу интимдик кызмат көрсөтүүчү сойкукана аныкталды. 16 майда жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө жаран шектүү катары кармалып Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Белгилей кетсек, ал сойкукана уюштуруу боюнча кылмыш ишин мурда жеткиликтүү болгон материалдарына негизги айыпталуучулардын бири болуп, тергөөдөн жашырынып жүргөн. Ошол эле учурда ал сотко көрсөтмөлөрдү бурмалоо менен кылмыштагы шеригин актоо үчүн башка күбөлөрдү да жашырган. Ошондой эле тергөөнүн жүрүшүндө жарандарды эркинен тышкары күч колдонуп кармаган. Ур токмокко алып, денесине залал келтирем деп коркуткандыгы тууралуу да маалымдар алынган. Ички иштер министрлиги ыкчам иликтөө иш-чаралардын натыйжасында Хизбут Тахрир уюмунун активдүү лидерлерин жана мүчөлөрүн кармады. Ведомстводан маалымдашкандай, буга чейин Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси боюнча кылмыш ишин тергеп келген. Натыйжада ар кандай экстремисттик мазмундагы материалдар, уюлдук телефондор, электрондук жабдыктар алынып, аталган диний экстремисттик уюмдун активдүү 4 лидери жана мүчөлөрү кармалып, камакка алынды. Азыркы учурда алынган далил буюмдар боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, кошумча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. ИИМ диний экстремисттик агымдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча иштерди улантат. Бишкекте 511 500 сомго уурлук жасалды делип, Бишкектеги 38 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. 12 майга караган түнү саат 03:00 чамасында белгисиз жаран Ош базарындагы контейнерге эшигин бузуп кирип, анын ичиндеги баасы 511 500 сом болгон 93 тумакты уурдап кеткен. Уурлук тууралуу билгенден кийин товардын ээси милицияга арыз жазган. Аталган факт боюнча уурлук беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул ишке шектүү катары 38 жаштагы жаран кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Милиция билдиргенде, шектүүдөн 83 тумак табылып алынды. Бишкекте 700 000 сомдук жез зымдар уурдалып кетти деп шектелип 2 жаран кармалды. 11 майда милицияга 1 жаран кайрылып, 4 майда белгисиз адамдар Айтматов проспектисинде курулуп жаткан объекттин аймагынан электр энергиясын өткөрө турган жез зымдарды уурдап кеткенин билдирген. Уурдалган жез зымдардын баасы 700 000 сомду түзгөн. Милиция кызматкерлери издеп, шектүү катары 27 жана 31 жаштагы жарандарды кармады. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда кармалгандардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы бар же жоктугу текшерилүүдө.
Виза алганга жардам берем деп $30.000 алган шектүү кармалды. 13 май күнү милицияга жаран арызы менен кайрылып, анда тийиштүү адамга карата мыйзамдуу чара колдонуп берүүсүн суранган. 19 апрелде жабырлануучу алдоо жолу менен ишеничине кирип, Бишкек шаарынын Жунашалиев көчөсүндө виза алганга жардам берем деп шылтоо менен $30.000 өлчөмүндөгү акча каражатын ээлеп алганын айтылат. Милиция кызматкерлеринин тергөө жана акчам изилдөө иш-чаралардын жүрүшүндө 2002 жылы туулган жаран аныкталып кармалган. Тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы учурда анын ушул сыяктуу кылмыш фактыларын жасоого катыштыгы бар экендиги аныкталууда. 15 май күнү Ош базарында Бишкек шаарынын тургунунун баштыгынан капчыгын уурдап кетишкен. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Жабырлануучу капчык менен бирге 11.500 сомун жоготкон. 16 майда милиция 41 жаштагы ГУ аттуу чөнтөкчүнү тапты. Ага каршы уурдуу айыбы менен иш козголуп, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкекте алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. 22 апрель күнү милицияга шаар тургуну арызы менен кайрылган. Ал билдиргендей, жаран андан $31.000 Toyota Land Cruiser унасын сатып берем деп алган. Андан кийин унааны $24.000 сатып, ал акчаны өзүнүн карыздарына берип салган. Аталган фактыга байланыштуу алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул ишке шектүү катары милиция 41 жаштагы жаранды кармады. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Милиция кызды коркуткан мугалим 3 суткага камакка алынды. Чүй облусунун Аламүдүн районунун милициясынын кызматкерин коркуткан мугалим аял 3 күнгө камакка алынды. Белгилесек, 15 майда милиция кызматкерине карата коркутуп үркүтүүлөр жарыялангандан кийин кылмышка шектүү кармалып, Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Соттун чечими менен ал 3 күнгө камакка алынды. Кыргызстандык жаран эл аралык террористтик уюмга мүчө деп шектелүүдө. УКМК тарабынан терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында эл аралык террордук уюмунун мүчөсү делген кыргызстандык кармалды. Маалыматка караганда 1993 жылы туулган кыргыз жараны чет өлкөдө иштеп жүргөндө дистанттык түрдө жумушка алынып, андан кийин 2015 жылдын август айында Туркия аркылуу транзит менен Сирияга кеткен. Мосул шаарындагы логистикалык лагерлерди диверсиялык жана күжүрмө даярдыктан өткөндөн кийин эл аралык террордук уюм тарабынан Ирактын өкмөттүк күчтөрүнө каршы согуштук аракеттерге катышкан деп айтылат маалыматта. Учурда бул факты боюнча тергөө иштери уланууда. Имя, отчество. Число и месяц, год рождения. 21.03. Уроженец какой республики? Киргизия. Откуда прибыл? Из Сирии. Сиздерден сураныч, урматтуу ата-энелер. Жакында акыркы коңгуроо акыркы күн болуп калбасын. 25 май күнү акыркы иш-чарасынан кийин майрамдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салынат. Айрыкча айдоочулук укугу берилбеген окуучулардын автоунаа айдоосуна, ошондой эле жаратылыш койнунда же болбосо башка эс алуучу жайларда өз алдынча белгилөөгө тыюу салынганын эскертебиз. Эгерде мындай учурлар аныкталса, уюштуруучуларга жана катышуучуларга карата тийиштүү чаралар колдонулат. Максатыбыз бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугуна көңүл буруу. Андыктан бүтүрүүчү балдарыңыздарга унаа каражатын бербестен ошол күндөрдү толук көзөмөлгө алууңуздарды өтүнөбүз. Апта жаңылыктары ушулар болду. Сиздер телевизион программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.